Эми экинчи шарты болсо, экинчи шарты мүнөзү жакшы болуш керек. Негизи мен эметсем мүнөздү негизи 9-орунга койгон эле, 9 шарт койгон, устатка 9 шарт койгон. Мүнөзүнү эң аягына коюп коюптун да. Бирок илимдүү болсоң, билимдүү болсоң, мүнөзүң жаман болсо, сага бирөөлөр келбейт экен илим үйрөнгөнү. Түшүнөбү? Иттей ырылдап турсаң, бакылдап турсаң, сен илимиң бирденке болсо эле ачууланып кетсең, сенден бирөө илим үйрөнгүсү келбейт экен. Демек, экинчиси эмне экен жигиттер? Мүнөзү жакшы болуш керек. Мүнөзү дегенде, мүнөзү жакшы болгон дегенде кандай мүнөз жакшы жигиттер? Агайда кандай мүнөз жакшы болуш керек? Түшүнүк менен караш керек. Биринчиси мына эки шарт экен. Жумшак. Жумшак болуш керек. Силер тандай турган устатыңар биринчиси жумшак болуш керек. Андан кийин катуу кол болбош керек. Сабырдуу болуш керек. Сабырдуу. Дароо эле Ооба, дароо эле нефтенбеш керек, туурабы? Дароо эле кызарбаш керек. Сабырдуу болуш керек. Түшүнүңөрбү? Мүнөз экен. Эми үчүнчүсү болсо жигиттер кандай? Адамгерчиликтүү, туура, адамгерчиликтүү. Эми үчүнчүсү болсо тажрыйба. Устазыңардын тажрыйбасы болуш керек. Түшүнүңөрбү? Дароо эле мисалы үчүн окууну бүтүп, дароо эле келсе, дароо эле сен андан баары сабак ала баштасаң, сабактары анча таттуу болбой калышы мүмкүн да. Эми тажрыйба болгондо үчүнчү кое турган шартыбыз тажрыйба дегенде, мында биринчиси окуучуларды чыгарган болуш керек. Окуучуларды чыгарган болуш керек. Түшүнүңөрбү? Окуучулар. Экинчи шарты тажрыйба боюнча, экинчи шарты бул китеп жазган болуш керек. Китеп жазган же болсом китепти көп окуган болуш керек. Түшүнүңөрбү? Мындай да. Эгерде китеп жазган болсо артык болот да. Себеби адам бир китеп жазганда анын башында жок дегенде 25-30 китеп болот. Түшүнүңөрбү? Эгерде биринчи тажрыйбанын биринчи шарты эмне экен? Ким айтат? Окуучулар болуш. Окуучуларды эмне кылган болуш керек экен? Чыгарган. Экинчиси? Китеп жазган. Китеп жазган болуш керек экен, китеп жазган. Ооба. Же болбосо китепти көп окуган болуш керек.